сабак. Саламатсыңарбы, сүйүктүү 3-класстын окуучулары. Аралыктан окуу сабагыбызды баштайбыз. Ааламга сени алып келген, таасындап жакшы ат берген, адам кылып бак берген. Бул ким? Ал апам. Эң бир кыйын кымбатта, нагыз толо сымбатка, ээ болгон терең урматка. Бул ким? Ал атам. Мен ортоңордо эркелеп, жетилейин өсөйүн, айым күнүм ата энем. Балдар, ата энеңердин мээримине бөлөнүп, бактылуу балалыкта өскүлө деп жагымдуу сөздөр менен сабагымды баштайм. Телесабак. Балдар, азыр силер сүрөт боюнча макал окуп көргүлө. Жети, ченөө, бир, кайчы. Ойлонгула. Туура айтасыңар. Жети өлчөп, бир кес деген макалды окудук. Демек, көп ойлонуп, жакшы жыйынтык чыгар деген маанини билдирди. Кийинки китеп, миң саны, күрөшүп жеңүү. Экинчи сапта баатыр, бир саны, жеңүү. Ойлонгулачы, кандай макал болушу мүмкүн? Ооба, туура айтасыңар. Билими күчтүү миңди жеңет, билеги күчтүү бирди жеңет. Демек биз билимдүү болсок, миңди жеңе алабыз, күчтүү болсок, бирди гана жеңишибиз мүмкүн. Азаматсыңар, макалдарды туура таптыңар. А дегенде табышмакталган сөздү таап, ага мүчө уласа, же кемитсе, же кошумча кыстарса, жаңы сөз келип чыгуучу оюн-ыр логогриф деп аталат. Табышмакты таап окуп көрөлү. Шатыр ата санасаң, бирдиктеги бир сан. Ны тамгасын уласаң, баалуу асыл таш. Ойлонобуз. Бирдиктеги 6 деген сан, ага ны тамгасын уласак, алтын деген жаңы сөз келип чыкты. Дагы бир табышмакталган сөздү таап көрөлү. А дегенде таап ал, бирдиктин бир санын. Баш тамгасыз окусаң, алоолонгон от жалын. Туура. 4. Т тамгасын алып салсак, өрт деген жаңы сөз пайда болду. Бүгүнкү сабактын темасы санаточ сөз түркүмү. Бүгүнкү сабакта санаточ сөз түркүмү жөнүндө түшүнөбүз. Канча деген суроого жооп берерин билебиз. Тапшырмалардан санаточ сөздөрдү табабыз. Балдар, эсиңерге салып кетейин. Силер эстеп калгыла. Жердин күндү бир жолу айланып чыкканы бир жыл деп аталат. Бир жылда 12 ай, 365 күн, 8736 саат, 52416 мүнөт бар. Түнкү саат 12-ден кайра түнкү саат 12-ге чейинки мезгил сутка болот. Санаточ заттын санын билдирип, канча, нече деген суроого жооп берген сөз түркүмү. Санаточ иреттик санаточ жана эсептик санаточ деп бөлүнөт. Эсептик санаточ заттын санын билдирип, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Канча деген суроого жооп берген сөздөр сандар же сөз менен жазылат. Сүрөттү карап,
Сүйлөм түзүп көрөлү. 5 көпөлөк гүлдөрдүн арасында учуп жүрөт. Канча көпөлөк учуп жүрөт? 5 көпөлөк. 5 деген сөз канча деген суроого жооп берип, көпөлөктөрдүн санын көрсөттү. Биздин класстагы Тилек мындай суроо берди. Канча гүл? 3 гүл. Канча жөжө? 1 жөжө. Канча чымчык? 2 чымчык. Ал эми иреттик санатууч заттын иретин, ордун көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Эми бул ырсаптарынан канчанчы деген суроого жооп берген сөздү таап көрөлү. Биринчи деген сөз канчанчы деген суроого жооп берип, заттын иретин көрсөттү. Же болбосо биринчи жааган карды билдирди. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Албетте бул бийик, көп кабаттуу үй. Эми иреттик санатоочту катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Биздин класстагы Айтунук мындай сүйлөм түздү. Мен бул үйдүн 9 кабатында жашайм. Иреттик санатооч кайсы сөз? Туура, канчанчы? 9 деген сөз заттын иретин көрсөттү. Телесабак. Топ менен ойногон оюндун түрлөрү абдан көп. Ар кайсы аймакта жашаган элдер топту ар кандай нерседен жасаса да, баарынын формасы бирдей, тоголок. Азыр топтун түрлөрүнүн салмагы менен таанышалы. Балдар үчүн жасалган футбол тобунун салмагы 340 грамм, диаметри 61 сантиметр. Канча? 340, диаметри 61. Балдар, баскетбол тобунун салмагы канча? 310 грамм. Диаметри канча? 42 сантиметр болот экен. Теннис оюнунун тобунун салмагы 58 грамм. Диаметри 6 сантиметрди түзөт экен. Ал эми волейбол тобунун салмагы 260 грамм. Диаметри 62 сантиметр. Тобунун салмагы канча? 260 грамм. Диаметри 62 сантиметр. Сүйлөмдөрдөн санатооч сөздөрдү табабыз. Биринчи сүйлөмдө. Абыл канчага чыкты? Туура. Абыл 33-кө чыкты. Экинчи сүйлөм. Биз канчанчы класста окуйбуз? Биз 3-чү класста окуйбуз. Канчанчы деген суроого жооп берип, бул сөздөр заттын иретин көрсөттү. Үчүнчү сүйлөм. Бир суткада канча саат бар? Бир суткада 24 саат бар. Азаматсыңар. Эми кийинки тапшырма. Тиешелүү сөздөрдү койгула. Биздин айыл малга бай. Айылда канча миң кой? Канча уй? Канча жылкы бар? Айылда 50 000 кой, 500 уй, 800 жылкы бар. 8 мектеп, 3 дүкөн салынган. Туура таптыңар. Азаматсыңар. Келгиле балдар, ойнойбуз.
Төмөндөгү сүрөттөн канча күчүк бар экенин айтып бере аласыңарбы? Силер эстеп калгыла. Жообу канча? Туура. Сүрөттө 20 күчүк бар эле. Балдар, бат санаш үчүн ар бир катарда канчадан күчүк бар экенин эстеп калуу маанилүү. Эсептик санатооч күчүктөрдүн санын көрсөттү. Эми жаңылмачка көңүл бургула. Жаңылмач айтуу эске тутууну өстүрөт. Көзү бүтүк 3 күчүк үшүп, 3 күчүк үшүп, үнү бүтүп. Көзү бүтүк 3 күчүк үшүп, 3 күчүк үшүп, үнү бүтүп. Мындан да бат айтса болот. Көзү бүтүк 3 күчүк үшүп, 3 күчүк үшүп, үнү бүтүп. Азаматсыңар. Ким эстеп калса, туура айтты деп ойлойм. Келе сабак. Бул сүрөттөн салмакты, убакытты, узундукту көрсөткөн буюмдарды тапкыла. Заттын салмагын билиш үчүн канча деген суроо беребиз. Булар тараза буюму? Тараза буюму менен салмакты өлчөй алабыз. Убакытты билдирген буюмдар бул саат жана кол саат. Узундугун билиш үчүн да канча деп кайрылабыз. Узундукту сызгычтын жардамы менен ченейбиз. Бул заттардын санын билиш үчүн суроо берип көргүлө. Бүгүнкү сабакта санаточ сөз түркүмү жөнүндө билдик. Сүйлөмдөрдөн канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сөздөрдү таптык. Сана кырды, чогуу койло. Турган эли 2 чымчык, келди дагы 1 чымчык. Баары канча болгонун карап өзүң санап чык. Канча чымчык? Туура, 3 чымчык. Балдар, бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Алган билимиңер жемиштүү болсун. Аманчылыкта көрүшөлү.